Ассаламу алейкум, достор, катталуучулар. Баарыңыздар амансыздарбы? Мына кече ушул өтүктөрдү тиккен талайга менен жолуккам. Бир сыйра баарын сурадык, кантип жасалат, кандай материалдарды колдонот. Баарын сурап билдик. Өзүбүздүн берген заказ өтүктөрүбүздү алып келдик. Эгерде ким мага заказ берген болсо, өтүктөрүңүздөр келди, өтүк алам дегендер болсо, ушул экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. Бул жерде түрнөм бар. Ар бир өтүктүн сценалары ар кандай чалып, WhatsApp номерден жазсаңыздар жооп беребиз. Мына талаский өтүк, улакчы өтүк. 6,5 мың сом. Мынагы чоң улакчы өтүк 8,5 мың сом. Эң кымбат өтүктөр ушулар. Анан айта кетишим, мына чаң болуп калыптыр. Мына ушулар өтө зор экен мындай. Азыр сезону келди, кайыш кийип алып бардык жака түшөт. Сонун акчасы 4,5 мың дедим эле, 3,5 мың сомдон кемитип койдук. Экөөлө бар бирок. Кете берет мына. Офицерский турат, жөнөкөй турат, мына саяпкердики турат. Ушу кыскасы өтүктөр бар, алып жетишип калыңыздар. Быйылкы сезондо кийем дегендер. Ошол таманынан мык өтпөйт, суу өтпөйт. Кыскасы таза өзүбүздүн колдо жасалган кайыш өтүктөр. Анан менде мына бар эле. Азыр мына ушул жүгөн куюшканы менен бир акемге эле сатып берди эле. Сатылган болчу негизи. Жок ээси мына көп күндөн бери. Такыр жок болуп кеткенинен мен да чалып башка адамга сата берейин дедим. Күмүш кайыш бул деле. Бар чоң атка. Тизгини да кайыштан. Ошо 8 миңгеби алган экен. Мындан бир топ жыл мурун. Бирок 1-2 эле салынган экен. Болду, ошон боюнча аты сатылып кеткенден кийин турат экен. Ошол достор, бунун баасы ошо алынган сенага эле берилет, если что. Мына ушундай өтүктөр. Кимге жакса лайк басып, сөзсүз досторубузга, тааныштарыбызга жөнөтүп коебуз ушул видеону. Ой пикирибизди жазып калтырабыз.